Касмалы Бектиянов, Койрочок. Жуушаң менен боорго саям. Илгери чоң аш болуптур. Ашка казак, кыргыз, өзбек жана башка эл күлүк аттарын, балвандарын алып келишет. Ат чабышат, жамбы атылат, эр оодарыш тартылат. Эң акырында эр сайыш башталмак болду. Өзбек менен казак тарабынан кебетеси аябай келишкен, ашкан чоң бир баатыр сайышка чыгат. Ал дөөдөй болгон баатырды мыктап жабдырышат. Баатырга тандап аргымак мингизишет да учу бөрү тил найза карматып, көп журтка көрсөткөнү аны коштоп чыгышыптыр. Ал балбандын түрүн көргөндө сүрдөшүп, кыргыз жактан бир да балбан ага даап чыкпай коет. Чынында сайышка түшкөн бул баатырга тең болуп деле киши чыгаар эмес. Тигилер ал балбанды коштоп алышып, «Кана, баатырыңарды чыгаргыла!» десе, кыргыздын баатырлары коркконунан жер карашат. Эгер ага тең болуп бирөө чыкпай койсо, анда мөөрөй тигил баатырдыкы болмок да байге бүт бойдон ошого берилмек. Сайышка эч ким түшпөй койгондо элдин башын мыкчый кармаган бир манап: «Кыргыз кырылып калганбы? Эмне үчүн муну менен сайышууга киши чыкпайт? Казан кулак кайда? Баланча гана. Сабыр, сен эмне жертиктейсиң? Булардын жанынын артыкчылыгын карасаң, өлсөңөр өлөрсүңөр. Бериң чыккыла!» деп ал жөнү жок эле оолугуп, ар кимди жекирди. Бирок ар кимге жан таттуу эмеспи? Сайышка түшүп жүргөн баатырлар унчукпай коюшту. Ан сайын тигил аким каарланып, балбандардын баарына наалат айтып, тилдейт, кордойт. Калк эмне кыларын билишпей камалып турушты эле, жанакы биларман ого бетер ар кимди «Сен чык» деп зордой баштады. Тиги балбан ат ойнотуп ары бери жүрүп турат. Мындайда баатыр сөйрөйлөргө жан таттуу болуп калат. Ашка жүк, башка жүк иттер. Мен өзбек менен казактын жакшыларына шерменде болмок болдум го, О, Кудай, бу кандай жорук? Кайда жүрөт баягы чечени сиңген куйручок? Демейди анын тили буудай куруч эмес беле? Ал да жашынып калган го дейм. Мунун жанын ардактуусун не бересиң? Ал кайда? Дейт аким. Ошондо куйручук элдин арасынан суурулуп чыга келет да ага: «О таксыр, сиз каарланып калың кыргызды каргадыңыз. Элде эмне жазык? Баатыр деген оңой эмес. Андай эле сизге намыс керек болсо, тиги элдин билермандарына уят болбойн десеңиз, найзаны колго ала коюңуз да өзүңүз чыгыңыз. Жеке эле мырзага жан таттуу эмес, бизге да жан таттуу» десе, тиги манап кепке жыгылуунун ордуна кайра куйручукка жабышып: «Сайышка сен түш» деп аны кекиртектейт. Макул. Сайышка мен түшөйүн. Анда найзанын учуна жуушаңды уштагыла да учун аябай өгөлөгүлө. Болгула бачым. Ал жакшыларына намыз алып берем деп менден өлгөн жүргөн немекен? Көөдөнүнөн сайганда жуушаң далысынан чыга түшкөндөй болсун. Койрочуктун айткандай дароо жуушаңды өгөлөшөт. Жабылышып аны чечиндиришет. Ошол убакта тигилерден чыккан баатырды ары бери коштоп өтүп турушуптур. Аны уксун дегендей бирөө: «Куке, сен далай баатырлардын төшүн жара сайдың эле. Бале болуп бул баатырды да күм жамгыла көрбөгүн» дейт. Аны тиги баатыр өзү да, аны коштоп жүргөн кишилер да угуп калышат. Мейли өлсө, ал мени билбеген неме го дейм. Жоңойгула, мен аны аяп түшпөй койсом ботом, коркутмакчы кылып аттанып алган тура. Башын байлана кетем деп куйручук ан сайын көпүлдөй бериптир. Аркылардан чыккан баатыр муну укканда куйручуктан чыны менен эле чоочуйт. Өңү сарылайт. Куйручук ан сайын жуушаңды өгөлөгүлө аббали дей берет. Кукең башын жоолук менен таңып, ак боз тобурчакты минип жылаңыч түшмөк болот. Берки баатырды коштоп жүргөндөр улам бер жака чаап келишип, куйручуктун найзасын көрүшөт да: «Кудай уур, чын эле айткандай найзасына жуушаңды аштатып алган бейм» деп чоочушат. Куйручук ан сайын ого бетер күчөп: «Жуушаңды дагы өгөлөй түшкүлө.
Тиги баатыр андай эле эр болсо, ал мени менен сайышсын. О журт, мага ыраазычылыгыңарды бергиле. Мен аны менен беттешкенде эле боорун жарасаям дейт да, куйручук найзаны колго алып, боз аргымакты атырылтып ортого чыга калганда, аңгыча ар жактан келип элчи кейип мындай дептир. О журт, уккула. Бекер эрегиш менен эки ортодо киши өлө турган. Эр сайышты токтотолу да, байгени эки баатырга тең бөлүп берели. Эки жак тең ошого макул болушат да, эр сайыш болбой калат экен. Ушинтип бир баатыр менен сайышууга такыр эч ким тик багып чыкпай коюп, билермандар ага карабай, балбандарды жемелеп, кордоп, өз намыстары үчүн бирөөнү ажалга кармап берерде, кайран айлекер куйручук найзанын учуна жуушаң таштатып алып сайышам деп амал менен баатырды коркутуптур.